Салам достор, бүгүнкү өлкө башчыбыз менен болгон жолугушуудан соң ар кандай кептер айтылып атат, суроолор берилип жатат. Эмнени чечтиңер, эмнени айттыңар деп баардыгы ачык, айкын болду. 12 ыктыярчы катышты, 15 болмок экен. Кандайдыр бир себептер менен келбей калышты. Мен өзү негизи 3 маселени көтөрдүм. Биринчи маселе, президенттен тет-а-тет сурандым. Эл менен чогуу болуп, эл менен түз байланышта болуусун. Өзгөчө айыл жергесинде. Бишкекте го азыр жакшы болуп калды. Айыл жергесинде жок дегенде ушундай ыктыярчылар менен биргеликте онлайн форматында жолугушууларды өткөрүү. Буну өлкө башчыбыз колдоду. Экинчи маселе, өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган биздин доктурлардын айлыгын көбөйтүү. Үчүнчү маселе, коронавирус ушун менен биринчи толкун болуп токтоп калбайт. Жок дегенде ушундай ыктыярчылар менен биргеликте онлайн форматында жолугушууларды өткөрүү. Буну өлкө башчыбыз колдоду. Экинчи маселе, өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган биздин доктурлардын айлыгын көбөйтүү. Үчүнчү маселе, коронавирус ушун менен биринчи толкун болуп токтоп калбайт. Экинчи толкун болсо, биз кышка туш келип калабыз. Анда даярбызбы? Биздин кандай даярдыктарыбыз бар? Ошонун баардыгын 3 маселени көтөрдүм. Андан тышкары 40ка жакын суроолор берилди. Келген акчаларды эмне кылып? Урматтуу достор, буюрса ажообузга президентскке кирип чыгып, жакшы суроолорду дайындап беришип, элдин атынан, ушундай жакшы фонддордун атынан сонун нерселерди, суроолорду көтөрдү. Биздин айза дайымыбыз да жакшы суроолорду бериптир. Азыр угулуп, аябай сүйүнүп атам. Сонун азыр отчетторго берип атат Эркин байке. Биздин сүйүктүү жекебиз менен фотосессиядабыз. 1,5 айдан бери сүрөткөчүлүк болчу. Эжегим бүгүн ажообузга кирип чыгып, ал жактан кийин сонун сүрөттөрдү отабыз. Ийгилик ишиңизге. Буюрса алдыңкы журналдардын обложкасына жакшы сүрөт суранган экен, дароо эле Эржанды чакырып, буюрса сонун сүрөттөрдү даярдап жатабыз. Эсимде 5 жыл мурун сиз менен жаңы фотосессия кылып таанышканда сүрдөнүп калчылдап, азыр Анжела деп эле чыргап калдык. Анжела болуп калды, Анжела дей бергиле. Разрешаю. Анжела деп эле. Ооба, эче деп эле болчу. Анжела или Анжелика Кайратовна. Ишиңизге ийгилик, ар дайым ушундай эле кыргызымдын кызы болуп эле жүрүңүз. Урматтайбыз, сыйлайбыз.